Кече 17:00 чамасында Сыгата курорт Красная Речка жолунун 10-чакырымында Nissan Maxima үлгүсүндөгү автоунаа кырсыктады. Айдоочусу түндүктөн түштүктү көздөй бара жатып рулду башкара албай калган. Натыйжада жолдон чыгып кетип түрк сүзгөн. Жаракат алгандар жок. ЧӨИБ аба ырайы кескин өзгөрүп кеткенине байланыштуу айдоочулардан жол эрежесин так сактоого чакырат. Бүгүн 31 январь. Мен ушул видео менен биздин муниципалдык транспорттун жана мэриясына кайрылат элем да. Автобустарды биз жакшылап тартипке келтирип койсоңор болот эле. Мына карагыла могу жердечи. Остановкадан чыгып, тракторду күтөп койду. Таң атпай элечи. Бул автобустардын планы алынат дедиле, ушу алынбайбы дейм да дагы элечи. Карагылачы. Баш тетеди экинчи полосада өтүп бараткан тракторду сүзүп атпайбы. Карагылачы. Силер буларды алып атканда эмне шумахер болосуңар деп аласыңарбы дейм да. Не бала болуп кетти я. Урматтуу мекенештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахаровага карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ТМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Анан да бизде кирди чыкты кызматы бар. Толук маалымат алуу үчүн +7903 107 30 41 номери аркылуу байланышыңыз. Марсель мырза жооп берет. Билесиздер, депутаттардын көбү бизге жардам берип, азыркы кезде трупный пересадкалардагы биз киргизели деп атабыз. Себеби аны киргизиш керек. Мынакей бүгүн обсужденияга Марлен Абдрахманович алып чыгып атат. Биз аларды абдан жакшы обсуждать еттик. Ошондой эле үчүн дегенде трупный пересадка болгондо бул религиозный жагынан дагы биз имамдар менен сүйлөшүп, молдолор менен сүйлөшүп, алардан дагы противоречие жок экенин кагаз жүзүндө алдык. Үчүн дегенде трупный пересадкага өтсөк, бир эле адамдан 7-8 органды алса болот. Бул боорду основной көп жерлерде азыр трупный пересадкада боор кылынат. Үчүндөн азыркы кезде бизде донорлор жок болуп атат. Экинчиден бөйрөк алынат. Үчүнчүдөн костный мозг алынат. Ретикулитный клеткалар алынат. Легкие алынат. Основной бул жерде жүрөк алынат. Мынакей көчөгүндө интернеттен көрдүңүздөр, биз искусственное сердцега механическое искусственное сердце. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сатарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Предписанияны таркаттыңарбы? Снос боюнча. Снос боюнча эскертүүлөрдү бердик муниципалдык жерде жайгашкандар. Кайчы эмеден маселе? Кече алай гостиницадан бери. Наркычы, Масалиевич. Масалиев өткөн эле баягыдан кийин бердик. Качан баштайбыз?
Қанша күннен башлашат? Біз 3 күнге ескерту берген мұсыпалық жерде шыққандарды алып башлай береміз. Жазанын башка жолдору бар да, штраф деп элди кыйнай бересизби? Биягыям тала, оягыям тала дегендей, биягыям штраф, каяка барасыз? Оңго болсаң смоктон өлөсүң, солго барсаң өзүң өлөсүң, түз барсаң атың өлөт дегендей болуп калды. Болбойт да андай. Мынакей, азыр мына барайтам машинада. Урматтуу группа. Аябай колумду кайрышып салды, аябай оорутат. Бул колум 3 операция менен өз араң түзөлгөн болчу. 5 эркек мага жабышып, бири түртсө, бири тартып. Аябай азыр Кордошту көчөдө нар жакта кыргыздын эркектери турат. Бири келип карындашым эмне болду? Жардам берейин дебейт, желкелеримден түртүшүп тимеле. Бир криминалды кармагандай мен ошентип машинага тыгып атат. Бул эмне деген жакшылык? Урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, биз баягы былтыр октябрь-ноябрь айында Москва шаарында Госдума менен Совет Федерациянын катышуусу менен ушул миграция маселесин жеринде бар көрүп келдик элек. Анан бир мындай суроо болду эле да. Кыргызстанда бүгүнкү күнү Кыргызстандын данные боюнча Россияда канча жараныбыз бар мигранттардан? Ошол жерде иштеп жүргөндөргө. Рұқсат болса мен жооп берип коеюн. Мен жана айтып кеттим, Россия Федерациясында бизге Тышкы иштер министрлик берген маалымат боюнча бул официально консулдук учетто турган биздин жарандарыбыз миграциялык учетто турган 376.907 адам түзөт. Бирок да. Бирок жылдын аягына биз жаңы маалыматты ала элекпиз. Азыр мына Тышкы иштер министрлигинин коллегаларыбыз отурат. Бакыт мырза, мындай болду да, ошол жерде миграция биздин министрлик ал жерде МВДнын астында департамент болуп эсептелет экен. Туурабы? Берилген маалыматы боюнча ноябрь айына 2024 жылдын 640.000 кыргыздын жараны ошол жерде жүрөт экен. Биздин данные боюнча 376 деп атасыздар. Ортодо 350.000, 250-300.000ге жакын адамыбыздын учету жок болуп атат. Ошону биз баягы комитетте да көтөрдүк элек, Бакыт мырза. Тактап беребиз, статистикасын көтөрөбүз, так маалымат беребиз дедик элек. Ошол 350.000 адам ортодо айырма эмнеден келип чыгат? Алар бул жерде тоону кесип өтүп кеткен жок да. Чыкса Россияга самолет менен чыгат, поезд менен чыгат, машина менен чыгарат, чек араны кесип өтүшөт. Ушул 300.000 адамыбыздын учету кайда? Кубанычбек Карамбекович, туура айттыңыз. Ошол отурумда биз да бар элек, ошол маселени биз да көтөрбөдүк беле. Кат жүзүндө бизге түшүндүрмө беребиз деген. Бирок мен азыр айтып кеткен 376.000 киши биринчи жарым жылдыкка Тышкы иштер министрлик официально берген маалымат боюнча. Анда мындай кылайынчы, Кеңешбек уулу Олжобек мырза, Ички иштер министрлигинин эл аралык кызматташтык башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары экенсиз. Кандай себеп менен 640.000 тиг жердеги департамент миграция берип атат? Ошол МВДнын астындагы департамент экен.
Анан биздин маалымат боюнча 376 миң киши деп атат. Экөөнүн айырмасы 300 миң киши. Мигранттар боюнчабы? Мигранттар боюнча. Орустардын берген маалыматы боюнча Россия Федерациясында миграцияда жүргөн кыргыздын жарандары 640 миң деди. 24-жылдын ноябрь айына. Ооба. Ошондойбу? Бул мигранттардын количествосу боюнча биз деле данныйды МИДтен алабыз да. Жок, МИДтен аласыңар. Алмаз Кулубекович биз менен чогуу барган. Ошол жерде суроону кабыргасы менен койгон Алмаз Кулубекович менен мына Дарманкулов Бакыт мырза болду. Силер бул жерде Кыргызстанда ошол ишмердүүлүктү алып барып аткан катары хотя бы статистикасынын айырмасына кызыгып көрдүңөр беле? 640 миң менен 376 миңдин айырмасы. Не себептен ушундай айырма чыгышы мүмкүн? Сиз мына ошол тышкы эл аралык кызматташтыктын орун басары экенсиз МВДда. Эми ал жерде нелегально жүргөндөрдүкү Бизден нелегально чыккан күнү дагы кечирип коебуз. Через граница өтөбү? Ооба. Чегара аркылуу, посттор аркылуу өтөт да, туурабы? Ооба. Ошону чыгып кетти, кирбей калды, ошол жерде жүрдү дегендин учету кимде болот? Боюнча Россия Федерациясынын пограничный службасынын өзүнүн деген статистика отчету бар. Россия Федерациясынын деген чегара кызматынын өзүнүн отчету бар, статистика отчетунуз бар. Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясынын өзүнүн отчету бар. Бул жерде Ички иштер министрлиги жер-жерлерден келген канча жерде канча жаран жашап атат дегенди гана отчетун алат дагы обобщать этип киргизет. Булардын отчету менен ошол чегара кызматы менен отчету дал келбейт биздикинде элечи. Жок, Нурбек Такабаевич, биз ошону эмне тактадык да. Не себептен ушундай айырма болуп атат деп биз ушул суроону ошол жерге да бердик. Миграцияны контролго алган орган МВДнын астында бир департамент экен. Ооба, миграция ички иштер министрлиги алар бизге так жооп берди. Сиздерден чегараны өтүп, бизде иштеп, мигрант болуп жүргөн кыргыздын жарандары 640 миң деди. 24-жылдын ноябрь айына. Ал баягы сиз тияктан өттү, бияктан өттү эмес. Тилердин мигрант деген статистикасы бир күндүк жүргөндөр эмес. Ошол жерде иштеп жүргөндөр, учетто тургандардын 640 миң деди. Ошонун айырмасы ортодо биздин 340 миң жараныбыз жоголуп кетип атпайбы? Учету жок. Биз кыргыз тараптан мындай кичине туура эместерээк мамиле болуп калып атат да аларга. Биздин өзүбүздүн учетубуз жок, бирок биякта миграциянын проблемасын чечип отурабыз. Бул боюнча биздин чегарадан чыгып бараткан жарандардын көп учету, кирип чыккан учету ар кандай болуп көрүнөт да. Ошон үчүн биздики менен Россияныкы эч качан дал келбейт. Россия Федерациясына кирип, кайка башка мамлекетке чыгып кеткендер бар, кээ бир учетто турбагандар бар. Ошон үчүн ар кандай точный маалыматты Россия Федерациясы бере албайт, бизге бере албайт деген. Кээ бир учетто турбагандар бар, кирип чыккандарын деген кирет кайра чыгат, 2 жол кирип чыкканда ошондо статистика отчет боюнча көбөйүп кетип атат да. Биз бир эле депутат ал жерге барган эмеспиз. Мына биздин комитеттин төрагасы Улан Бердибаевич да ошол жерде катуу маселе көтөрдү эле. Ушул именно учет боюнча сиз айтып аткан кирди чыктанан ары кетти эмес, ошол кыргыздын жарандары Россияда жүрөт деген статистика 640 миң деди эле да. Муну ошол тиги командировкадан келип Бакыт мырза менен да кеңештик элек комитетте. Ушуну тактайбыз. Ким ушуну санын учеттойт, ким алып берет, анан канча жараныбыз бүгүнкү күндө Россияда жүрөт дегени. Азыр кирди чыкты кетти болуп атканы менен 300 миңи кирди чыкты болуп атат, тиякта 320, 640 миңди получается российский статистика көбөйтүп койгон болуп атат да, туурабы, биздин мигранттарга жараша. Ооба, биздикин көбөйтүп койгон, койчок Курманбек. Бул боюнча сиздин айтканыңыз боюнча биз Россия Федерациясынан полный список алалы, андан кийин биздин чегара кызматы менен сличать этели. Биз жардам бере алды, миграция министрлигине чегара кызматына берели. Ошону так маалымат чыгат. Канча убакыт болот ушул? Мына биз сүйлөшкөнүбүзгө 3 айдан ашты. Россия Федерациясына биз запрос жөнөтөбүз, ошо списокти точно по фамилия белгиле деп. Алар кандай убакытта берет биле албайт экенбиз. Келер менен биз бул жерден тактап беребиз. Бизге келгенде биз бат деп тактап беребиз, но Россия Федерациясынан канча убакытта келет, аны карайбыз. Мына макул түшүндүм, рахмат. Алмаз Кулубекович менен Дарманкулов Бакыт мырза тактап берет муну. Ошол жердеги биздин коллегалар, Госдума менен Россия Федерациясынын депутаттары
ошондой эле министрликтин өкүлдөрү, министрлер да отурду. Баарына тең бул жаңылык маалымат катары болду. Жанагы тиги буга чейин айтып кеткен мырза нарушениялар жөнүндө айтпадыбы? 3 жолу штраф салынса 1 жылдын ичинде автоматический выдворение деп. Туура эмес жерден тамек чегесиңби, же кызыл тиги өң светофорго өтүп кетесиңби, бирөөнү сөгүп коесуңбу, ансын карабай туруп, любой штраф. Автоматический выдворение в течение года. Аларга мындай бизге сунуш кылып атат да. Биздин аткаруу бийликтин өкүлдөрү, биздин Россия Федерациясынын аткаруу бийликтин өкүлдөрү менен тыгыз иштеп, ушул проблематиканы көтөрүп, маалында реакция кылып турса, biz ошого жараша мыйзам актыларын, мыйзамдарды өзгөртүү киргизип, жаңы мыйзамдарды чыгарып турганга даярбыз дейт. Мисалы үчүн аларга өздөрү шок болду. Алмаз Кулбекович, калп айттырбайсыз. 3 жолу штраф болуп калса эле чыгарып ийген бул кандай туура эмес нерсе деп айтты өздөрүчү. Ошондуктан мен суранып кетет элем да, биздин баягы силер аткаруу бийликсиздер да. Россия Федерациясынын бизде жүргөн кыргыздардын жарандарыбыздын укугун коргойбуз десек, ошол жерге маалында биз бийлик өкүлдөрүнөн реакция болуп туруш керек экен. Абякта келип биз азыр сухой статистика айтып атабыз. Мындай кылдык, тигиндей кылдык, мынчасы бар экен, анан кийин тенденция жана өзгөрүүлөр мындай болду деп отчет берип коебуз дагы, ошо менен жабылды. Тиги жерде 640 миң кыргызыбыз кайра өзүнүн оокаты менен алек кылып жүрө берет да. Аны айтып атканым, bizde Kırgızistan'da Rusya Federasyası'ndan yılına gelgen investisiya akça kotorusu menen 3 milyardka jakın dollar turabı. Biz Kırgızistan'dagı любой завод, fabrika, өнөр жай тимелеп ишканалардын баарын кошсок дагы мынча акчаны жылына алып келип бербейт. Ошол эле мезгилде биз Кыргызстан бизнеске карата, инвестиционный климатка карата жакшы жагдайларды түзүп бериш керек, жакшы шарттарды түзүп бериш керек дейбиз дагы. Ошол жердеги основной, эң биринчи биздин инвесторубузду унутуп калып атабыз да. Мигрант деген. Жылына 3 миллиард доллар которуп берүүчү мигранттарыбызга ушундай жөнөкөй сухой статистика менен ортодогу 300 миң кишинин разницасын билбей мамиле кылып атабыз да. Эң негизги инвесторубуз ошол болгондон кийин ошолорго биз терең көңүл бурсакпы деген ойду айтат элем. Андан тышкары биз прокуратура өкүлдөрү менен сүйлөштүк элек. Былтыр 2-3 ай болуп калды. Сиздер бир мыйзам алып келип талкууладык элек. Россияда жүргөн биздин жарандарыбыздын баарысынын проблемасы бул юридикалык суроолорго тийишелүү, туурабы? Ал баягы тиги киши өлтүрдү же бирөөнү урдап кеттиден тышкары жанагы элементарный административный поступоктор, туурабы? Ошолорго лайыктап Кыргызстандын атынан, мен жана айтып кеттим, инвестор деп. Ушунча бизге акча каражат которуп берип атканга жараша биз кыргыздардын укугун коргош үчүн ошол жерде адвокатский контораларды күчөтүп, ошолорду көбөйткөндүн үстүндө иш алып барсак болобу деп сурадым эле мен прокуратура органдарынан. Шавдарбек Азимжанов, жооп бересизби? Урматтуу депутат, эми адвокаттарды ал жерде коюп бул Министерство юстицияга таандык. Сиз айткан сөздөрдү жазып алдым мен. Бул боюнча дагы жалпысын айтып атам да. Прокуратура өкүлдөрү биздин Кыргызстандын болгон проблемасы ошол жерде юридикалык суроолорго тийишелүү да. Ошол юридикалык мас өзүнүн араң орусча эки сөз сүйлөй албай, өзүнүн оюн түшүндүрө албай калгандан улам автоматически депортация болуп атышат. Ошол жерде биздин тиги посольстводо болгон бир юристибиз бар экен. Ал 640 миң кишиге кантип жетет? Biz бюджеттен болобу, кажерден болот, акча бөлдүрүп ошого ар бир районго 2-ден 3-төн болсо да адвокатский контораны ачып берип, ошол кыргыздын проблемаларын ошондой юридический жагдайда чечкенге жакшы шарт түзүп берсек, ошол жердеги жүргөн жарандарыбыздын укуктары жакшы корголот эле деген да. Мен дагы бир баса белгилеп кетейин, бул Кыргызстандын Россияда жүргөн 1,5 миллион калкыбыз биздин Кыргызстандын эң основной, эң негизги инвесторубуз. Инвесторлорго Кыргызстандын ичинде жакшынакай шарт түзүп берип аткандан кийин биз ошолорго дагы ошолдой болгон шарт түзүп беришибиз керек. Рахмат чоң.